Биздин жалпы жаштардын алдында жалпы университетибиздин ушул аталган программалардын аркасында болуп атат деп эсептеп, жемиштүү болушуна тилектешмин. Ош мамлекеттик университетте 2023-2024 окуу жылына карата Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүүнүн модели программасы киргизилген. Ага ылайык окуу жайда 2030 жылга чейин жашыл көндүмдөрдү интеграциялоо жана туруктуу өнүгүү үчүн санариптештирүү аталышында отурум өттү. Жыйынга Ош мунун студенттери жана мектеп окуучулары катышып, Бириккен Улуттар уюмунун 70-ке жакын мүчө мамлекеттеринин өкүлдөрүнүн ролун аткарышып, өлкөлөрдүн глобалдык жана экологиялык көйгөйлөрү боюнча баяндамаларды окушту. Ошондой эле эл аралык кызматташууларды ишке ашыруу боюнча бир катар маселелер талкууланды. Германия призывает мировое сообщество поддержать эти инициативы. Я делегат Швеции. На данной конференции мы решаем глобальные проблемы, как интеграция зеленых навыков и цифровизации в целях устойчивого развития 2030 года. Данная конференция учитывает все благоприятные вещи, то есть благодаря модели ООН мы развиваем свои лидерские качества. Мне очень понравилось здесь то, что атмосферно было, и, можно сказать, разные темы узнать разных стран, их географии и экономические позиции. Наша делегация из Новой Зеландии рассматривали такие вопросы, как мы все уже знаем, что в мире очень много экологических глобальных проблем, поэтому для решения таких проблем наша делегация из Новой Зеландии предлагали разные пути решения для получения пользы. Отурумдун жүрүшүндө катышуучулар Бириккен Улуттар уюмунун ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтарды алып, эл алдында сүйлөө чеберчилиги, мамлекеттердин мыйзамдары жана команда менен иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүштү. Бүгүнкү модель ООН конференциясында биринчи жолу катышып жатам. Мен бул программага катышканымдын себеби өзүмдү лидерлик сапатымды өнүктүрүүгө жана экологияга болгон салымды кошууга аракет кылам. Жана бул программанын артынан өзүмдү ораторский искусство жактан дагы өнүктүрүүгө жардам берет деген ниеттемин. Я представляю сегодня страну Германия. Мне это мероприятие очень сильно нравится, потому что предоставляет очень много возможностей развить свои лидерские навыки и также предоставляет возможность изучения новых тем, экологических проблем и также решения. Мы сами должны найти решение для этих проблем. Бириккен Улуттар уюмунун модели жаштардын глобалдык маанилүү маселелерди талкуулоосу үчүн аянтча болуп саналат. Аталган модель Бириккен Улуттар уюмунун ишин чагылдырган. Мектеп окуучуларына жана студенттерге билим берүү жана окутуу максатында түзүлгөн. Бүгүнкү иш-чаранын максаты бизде азыркы учурда ушул Ош шаарындагы жаштарды келечектеги атаандаштыкка туруктуу болгон мыкты кадрларды даярдап чыгаруу биздин негизги максатыбыз болуп эсептелет. Негизинен Бириккен Улуттар уюмундагы негизги тилдердин бири бул орус тили болуп эсептелет. Делегаттар көпчүлүк учурда орус тилинде сүйлөшөт. Анан биздин мамлекеттик тил кыргыз тили болгонуна байланыштуу бизде делегаттар кыргыз тилинде дагы сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Жыйынтыгында алдыңкы орундарды алган жана активдүү катышкандарга сертификаттар жана кызыктыруучу белектер берилди. Бул иш-чара Ош мамлекеттик университетте экинчи жолу өттү. Буга чейин 2023 жылы декабрь айында да планетанын экологиялык көйгөйлөрү боюнча симуляциялык конференция өткөн. Быйылкы жылдан айырмаланып, буга чейин болгон отурумга өкүлдөр анкетирлөө жолу менен комиссия тарабынан тандалып алынган. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош жаңылыктары.